300'dөн ашуун түтүн жашаган Алай районунун 1-май айылынын тургундарынын суу көйгөйүн Өнүгүү Прогресс партиясы чечип берди. Сайдын башынан арык казып, бүтүндөй айылдын жерин суугарып келген дыйкандар дээрлик 5 жылдан бери суусуз калган. Анткени жазгы сел арыктын башын бууп, натыйжада кол менен оңдогонго мүмкүн болбой калган. Элдин бул көйгөйүн уккан Өнүгүү партиясы аталган аймакка дамба куруп, жашоочулардын ыраазычылыгына татыды. 2012-11 жылдары катуу кар жааганда ушу Күлчөдөн келген суу ушул жерде мынабул ат чабым жерде токой бар эле. Ушунун баардыгын жеп эле нерде алакандай токой калды да. Анан ушу Өнүгүү партиясы келип алып, техникасын берди, соляркасын куюп берди, өкмөт элди уюштурду. Көп жылдардан бери ушу тосулбай жаткан жерди 10 күндө тосуп койушту да. Былтыр да аябай кар жамгыр болду, мына ушул күпүлдөгөн сел келип ушул ташты жей албай, элдин баардыгы ушу жерин сугарып, малын сугарып дегендей үйлөрдү салып, бир кыйла бир жашоо жеңилдей түштү да. Буга чейин жергиликтүү тургундар ашар жолу менен бир нече ирет дамба курган. Бирок тиешелүү техниканын жана иштин көзүн билген адистердин жоктугунан тосмо сапатсыз бүтүп, элдин кылган эмгеги акталбай келген. Өнүгүү партиясынын кыска убакытта бүтүрүп берген дамбасы эми элге жаз жай дебей кызмат кылууда. Сууга аябай сууга муктаж элек. Өнүгүү партиясы келип, ошонун эмеси менен, жардамы менен дамбабызды куруп берди. Жакшы, рахмат. Ыраазычылыгымды, чоң ыраазычылыгымды билгизем. Өнүгүү партиясынын иштеген жаш кадрларына, баалыгына ыраазычылыгымды билдирем. Дамба курууда жергиликтүү тургундар колдоо көрсөтүп, өнүгүүчүлөргө жардам беришкен. Кезектешип куруучулар менен бирдикте кара жумушта иштеген эл тосмонун жогорку деңгээлде бүткөнүн айтышат. Узундугу неме? 190 метр. 190 метр дамбасында бүтүрдүк да. Дамбанын сапатында айтайын дегеним себеби мына өзүңөр азыр көрүп турасыңар. Былтыркы ана маңдайдагы эмчес салган дамбадан айырмасы жок да, сапаттуу бүткөн. Шакпак аралаштырып, темир тезек тапканыбызды таштап, чоң таштар таштап, үстүнө мына шагылды сүрүп, машина менен али тракторлор менен тейлетип пышыктаганбыз. Абдан жакшы пышык бүткөн. Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын жардамын алган жашоочулар өкмөттүн бул партияга окшоп пландуу түрдө иш алып барбай жатканын айтышат. Маалыматты телевизор аркылуу гана алабыз. Ошондуктан чыныгы эл үчүн иштеп жаткан инсандарды жалпы журтка жар салса, эл кимдин ким экенин өзү иркеп алмак дешет айыл тургундары.